Салам достар, кандайсыздар? 2025-жылы бир да видео тарта эле экем. Бүгүн 4 январь. Анда эмесе бул нерсени дароо оңдоо үчүн бүгүн сиздерге биринчи видеону чыгарып жатам. Анда эмесе сиздер менен Зузу Качиева, уникалдуу жана лайф коуч. Бул жерге лайктарды басып, комментарийди жазам деп даяр туруңуздар. Анда эмесе бүгүнкү темабыз эртеменки ритуал. Эртеменки ритуал кандайча биздин бир күндүк жашообузга таасирин тийгизет. Анын кандай пайдалары бар? Эмне үчүн эртең менен эрте туруп өзүбүзгө көңүл бурсак, кечке чейин үй бүлөбүзгө, досторубузга, жумушта, коллегаларыбызга оңой эле өзүбүздүн энергиябызды тарата алабыз, бере алабыз. Анын үчүн биринчи өзүбүздү толтурсак, андан кийин башкаларга да бергенге даяр болобуз. Кошуласыздарбы? Анда эмесе лайк басып, комментарий жазып коюңуз. Кошулам деп кубанычта боломун. Бир макал эсиме түштү. Орус тилинде «Кто рано встает, тому Бог дает» деген макал. Балким сиз кыргызчасын да билеттирсеңиз, комментарий жазып койсоңуз абдан ыраазы болом сизге. Мен ошол убакта эсте албай жатам. Кандай эле деп. Эсимде ырыскы берилет делеби, же болбосо Кудай берет делеби? Жазып кетиңиздер, сиздерге аябай ыраазы боломун. Ансыңдай биз эртең менен эрте турганда таза абаны жута алабыз, тынчтыкты сезе алабыз. Эртең менен эрте тынч болот. Күндүн чыгып келатканын көрүп, жана түндөн аман эсен ойгонгонубузду сезип, бул жашоого болгон кайта умтулуубузду уга алабыз, түшүнө алабыз, сезе алабыз. Анткени бул уйку өлүмгө салыштырат. Биз түнү менен кайманамайында өлгөндейбиз, эртең менен тирилгендейбиз. Ойгонгондо бул тирилген сыяктуу. Ошондуктан эртең мененки убакытты биз туура колдонсок, эртең мененки убакыт бизге эртеден кечке чейинки жашообузга күч кубат берет десем жаңылышпайбыз. Анын үчүн күч кубаттуу болуу үчүн, анткени күндүзү сиз ишке барасыз, коллегалар менен сүйлөшөсүз, бала чакаңызга көңүл бурасыз, тууган тушканыңызга, айтор үй тирчилигине кошуна колоң, ошонун баарына күч кубат керек, туурабы? Ошондон эртең мененки убакытты өзүңүзгө арнап, аны туура колдонсоңуз, сиз ошол күч кубатты канчалык деңгээлде кечке чейин жеткире ала турганыңызды түшүнө аласыз, сезе аласыз жана биле аласыз. Анда эмесе эртең менен эмнеден баштасак болот? Ойгонгондо эле албетте биринчи кезекте көзүбүз, акылыбыз эле ойгонбостон ички органдарыбызда ойгонуу үчүн бир кружка же бир стакан жылуу бир ичимдик ичсек болот. Мен үчүн бул кофе. Мен ушунчалык көнүп калганмын сүт менен кофе, латте же капучино жасап. Ошону ичмейинче ойгонбогондоймун. Себеби бир жагынан ысык, бир жагынан сүттүү, экинчи жагынан кофе кишини ойготот. Эмне себептен кофеден баштайм? Билем, көпчүлүгүңүз аны да айтасыз, бул анча деле пайдалуу эмес деп. Бирок менин түшүнүгүм башкача. Көпчүлүк айтат кофе пайдалуусуз деп. Бирок мен кофенин пайдалуу жактары да бар деп эсептейм. Бирок ар бир нерсени ашатча апсак, пайдасыз болот. А эгер биз туура колдонсок, пайдалуу болот. Мисалы, кофени мен кечке 5 маал же 3 маал ичпеймин. Эртең менен 1 маал ичип коем. Сейрек кездешет, күндүз да 1 маал ичкен, бул өтө сейрек. Бирок эртең мененкисин ошентип ойгономун. Сиз мисалы жылуу суу менен лимон, бир кесим лимон менен баштасаңыз болот. Кээ бирлер чай менен башташат. Кээ бирлер чөп чай менен башташат. Сиз айтор өзүңүзгө тандаңыз, сиздин организмге жана сизге эмне жагат, ошол менен баштасаңыз болот. Анан ичибиз, органдарыбыз ойгонгондон кийин мен кофени ичкенче эртең менен китеп окуганды жакшы көрөмүн. Сөзсүз отуруп алып, Кудайыма тиленемин, тилинүүгө арнайм, ыраазычылык билдиремин, мен эсен турганыма, бүгүнкү күндүн батасын сураймын, пландардын ишке ашышына ийгилик сураймын. Айтор бул менин жеке өзүм Кудайга болгон тиленүүм. Андан сырткары китеп окуп, өзүмдү мындайча айтканда толтурамын. Билимге, өзүмдү мындайча айтканда бул рухий менин эртең мененки тамагым. Өзүмдү ошол жактан толтуруп, андан кийин дүйнөгө бөлүшкөнгө, бергенге, жакшылык кылганга түрткү алуучу бул менин зарядкам деп койсом болот. Сиз өзүңүзгө да тандаңыз. Сиз кандай китеп окуңуз келет, эмне китепти окуңуз келет, ошону өзүңүз тандап, өзүңүз караштырсаңыз болот. Баса, Кудайга ишенбеген же тиленбеген адам үчүн азыр көпчүлүк медитация кылышат. Бирок менимче медитацияда өзүң жеке оюң менен эле болбостон,
ыраазычылык Кудайга билдирүүмүн, баары бир Кудай бизди жараткан соң Кудай менен болгон медитация деп койсок болот, болсо бул туурараак болот го деп ойлойм. Себеби медитация деген англисче сөздөн бул ой жүгүртүү деп которулат. Биз мисалы тиленип отурганда биз ошол маалда терең ой жүгүрткөн болобуз. Анткени биз ошол маалда ыраазычылык билдирүү үчүн дагы ой жүгүртөбүз да, туурабы? Эмнеге ыраазысыз? Жана бир нерсени суроо үчүн дагы ой жүгүртөбүз. Эмнени сурасам Кудайдан? Жана бир нерселерди кылуу үчүн дагы, күч кубат, акыл эс жана башка ошол сыяктуу нерселердин баардыгын менимче бунун баары ой жүгүртүү. Бирок бул дүйнөдө медитацияга башкача маани берип коюшкан, башкача аны колдонушат. Албетте ал ар бир адамдын өзүнүн жеке чечими, жеке тандоо эрки деп айта аламын. Анан ошондон кийин 1 саат өткөндөн кийин, 1 сааттын ичинде мен ошентип кофе ичем, тиленем, китептерди окуймун. Аффирмация деп коем. Мен аффирмация деген бул да англис сөзүнөн медитация деген сөз сыяктуу эле. Бул өзүңдү жакшы нерсеге үгүттөө да, жакшы сөздөр менен. Блокнотум, ушундай бир блокнотум бар. Ошол блокнотума бир бет даярдап койгом, ушул жерде кофе ичем, ушул жерде китептеримди окуйм. Анан ушул бир бет жазамын аффирмацияны. Бул өзүмө туура установка берем да, бүгүнкү күн үчүн. Учур чакта аффирмация жана өзүмө мындай мотивация беремин, өзүмдү ишендирүү үчүн, ынандыруу үчүн жакшы сөздөрдү жазамын. Андан соң эми 1 сааттан бери отуруп бир аз кыймылдагым келип баштайт. Ошондуктан мен жарым сааттык кардио, аэробика, же зумба, же жөн эле көнүгүү, же басуу деген көнүгүүлөрдү коюп алып, күнүнө өзүм тандап алам. Кайсыны бүгүн жасайм, кайсыны эртең жасайм, өзүм тандап 30 мүнөт ошону жасайм. 30 мүнөт аябай кыймылдап, аябай сонун болуп, денем баардыгы бошоп калгандан кийин анан чоюлуу же керилүү же стретчинг деп коебуз азыр, стретчинг бир 15 мүнөттүк стретчинг жасаймын. Ошентип баш аягы менен 1 саатка жакын 50 мүнөт, 55 мүнөт көнүгүү менен алек боломун. Достор, көнүгүүнү эмнеден баштаарыңыздарды билбей жатсаңыз, же кыргыз тилинде көнүгүү болсо жакшы болмок деп калып жатсаңыздар, мен ушул каналымда да 15 мүнөттүк көнүгүү бар, 30 мүнөттүк көнүгүү бар, стретчинг бар, 15 мүнөттүк, 30 мүнөттүк стретчинг бар. Ошонун баарын бир экөөсүн жок дегенде мен кыстар коем. Ошону көрүп дагы жасасаңыз болот. Анан душка түшүп, боёнуп, жасанып, кийинип алып, же сабактарым башталат, жумуш, же коуч сессияларым башталат, же сыртка чыгып, адамдарга болгон кызматым, өз ыктыярдуу кызматым башталат. Айтор кайсы күн туш келсе, ошол күндүн программасы менен жөнөймүн, кетемин, кыламын. Мына, достор, мен өзүмдү мисал келтирип, алыс жактан башка бирөөнү тааныбаган бирөөнү эле мисал келтирбесем, өзүмдүн эле жашоомду сиздерге мисал келтирип айтып бердим. Ал эми сиз да комментарий жазып кетиңиз. Сизде кандай эртең ритуалыңыз, эгер кылып аткан болсоңуз, эгер кыла элек, баштай элек болсоңуз, бүгүнкү видеодон кандай пайда алып, кандай түрткү алып, эмнеден баштайм деп чечим чыгардыңыз. Мен коуч катары айта алам, негизи искусство маленьких шагов деген терминология бар бизде коучингде. Ал көрсө, кичинекей кадамдан баштайбыз деген кыргызча ушундай которсок болот. Ар бир нерсени кичинекей кадамдан баштайбыз. Ар бир кадам алдыга жылдырат. Ар бир кадам алдыга жылдырса, демек бир нече убакыттан кийин сиз километр басып коесуз. Ошо сыңары биз дагы ушул адаттарды кичинеден баштасак, келечекте бунун баары биз үчүн адат болуп калат. Достор, рахмат көңүл бурганыңыздарга жана мени угуп, менден көп үлгү алып жатканыңыздарга. Чын-чынды айтканда мен сиздерди комментарий аркылуу уга аламын жана түшүнө аламын. Ошондуктан көптөн көп суранат элем. Сиз комментарийге бөлүшүңүз, жазыңыз. Уялбаңыз, тартынбаңыз. Эң эркин сезиңиз өзүңүздү. Ошонун аркасынан, сиздин комментарийиңиздин аркасында сизде мүмкүнчүлүк өзүңүздүн оюңузду айта алганга, жазганга. Мага болсо сонун мүмкүнчүлүк. Менин аудиториям кандай адамдар экен, эмнеге умтулуп жатышат, эмнени каалап жатышат, ошону билгенге сонун мүмкүнчүлүк. Анан сиздердин комментарийиңиздин аркасынан жаңы видеолорду жаратканга сиз мени түрткү берип жаткан болосуз. Ошондуктан аны эмесе мырзалар жана айымдар, суранам көптөн көп ошол видеого болгон оюңузду, жеке пикириңизди жаза кетиңиздер. Мен сиздерге абдан ыраазы боломун. Бүгүнкү видео сизге абдан жакты жана мотивация түрткү алды деп ишенемин. Эмки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.